Анда мен ошо жыйынтыктоочу сөздү Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Өмүрбеков Алтынай Сейитбековна берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу Жанарбек Кубанычевич, урматтуу жаштар, бүгүнкү ушул жаштар платформасы иш-чарасынын катышуучулары. Менимче абдан мындай бир маанилүү иш-чара өтүп жатат. Канча деген спикерлер чыгып, бир топ сунуштарын берди. Жанарбек Кубаныч айткандай, жөн эле талап койбой, ошонун жолдорун дагы өздөрүңөр көргөзүп атасыңар. Бул абдан жакшы. Эмне үчүн бул бүгүнкү иш-чара маанилүү? Анткени мына бул жерде дагы айтылып кетти. 30%га жакын кыргызстандыктар булар жаштар. Мындайча айтканда 14-төн 28 жашка чейинки курактагы кыздар, жигиттер. Анан 2-3 бөлүгү бул аймактарда, региондордо жашаган жаштарыбыз. Албетте бүгүнкү күнү мамлекет тарабынан канчалык шарттар түзүлүп, канчалык ушул маселеге көңүл бурулса, бул эртеңки биздин келечек. Бирок мен абдан сыймыктанып атам, мына ушул жерде спикерлердин сөзүн угуп, Кыргызстандын келечеги бар экен. Анткени мына өздөрү жаш болсо дагы мындай бир балким биз дагы билбеген бир нерселерди айтып өттү. Жаш болсо дагы мына абдан чоң тажрыйбалары бар экен. Анан мен эң негизги бул жерде айтылып кеткен сөздөргө бир мындайча айтканда комментарий катары же өзүм дагы бир кошуп койсом, мага бир мындай официалдуу түрдө сөз жазылыптыр. Албетте бул официалдуу сөз экен. Мына кандай иштер алып барылып атат, эмне жазылып атат. Мен ойлойм, бул жерде де ал боюнча балким айткан деле кажети жок. Анткени кандайдыр бир иштер жазалып атса, ошолордун биз ошонун бир үзүрүн көрсөк, ар бирөөбүз билебиз. Бул жерде мына Кубанычбек инибиз абдан жакшы маселе көтөрүп кетти. Бул болсо ошол интеллектуалдык потенциалдын кетүүсү боюнча сөз кылды. Мына өзү адиси боюнча врач экен. Сунуштарын берип атат, кантип токтотуп калсак деп. Бул жерде айтып кетиши керек, биз болсо мына жакынкы арада 2030 жылга чейин стратегияны кабыл алып атабыз. Бул болсо саламаттык сактоо программасы. Анан ошол жерде бул уже бүгүнкү күнү дагы ашылып атат. Кантип биз болсо жаш биздин адистерди кармап калышыбыз керек. Ошол эле дарыгерлерибизди. Бүгүнкүгө чейин ошол жанагы айлык маяна төлөнгөн системасы кичине мындай биздин көз карашыбызча туура эмес болуп калыптыр да. Ал жерде мына базовый оклады бар экен, анан ошого дагы мына кошумча стаж, выслуга. Албетте эми жаш адис барганда ошол эле 5000 тегерегинде акча болот экен. Анан эми бул мотивациясы жок жерде албетте эч ким кармагысы келбейт. Даже мына жанагы бюджет аркылуу окуп кеткен биздин жаштарыбыз дагы ошол регионго кайра кайтып барбай атышат. Ар кандай себептер менен Бишкектеби же Ошто калгысы келет. Анткени баарыбыз түшүнүп атабыз, ар бир адам кайсы жерде ыңгайлуу шарттар бар, кайсы жерде мына мотивация бийик, ошол жерге калгысы келет. Андан тышкары мына миграцияга, Россия, Казакстанга кетип аткан учурлар бар. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү мына 1-октябрдан баштап башкача кичине оплата системага өттүк. Бул болсо жанагы стимулирующая заработная плата деп коет. Ошол эле жанагы бүгүнкү күнү каралган бүт кепилденген жанагы базовый оклад ошолордун баары калып атат. Бирок биз болсо 8 индикатор койдук. Анан жаш болобу, пенсионер адисибиз болобу, бирдей ошондой жана индикаторлорду аткарса, ошондой акча айлык алууга укуктуу. Мен ойлойм, мына ноябрда биз болсо мониторинг жасадык. Өзгөчө региондогу биздин үй бүлөлүк дарыгерлер өзүнүн мындай жакшы бир ойлорун айтып атат. Демек, бул болсо ошол системага өтсөк, толук кандуу ошол индикаторлорго жетсек, айлык маянадагы жакшы мындай эмеде чечилип атат көлөмдө. Ошону менен дагы мен ойлойм, биздин жаш адистерибизди кармап калсак болот. Ошол эле системаны мугалимдерге карата биз ошого өтөлүк деп атабыз. Анткени конкуренция кайсы жерде бар? Ошол кичине мындай стимул болгон жерде, жанагындай конкреттүү түрдө мен мындай жакшы иштесем, ушунча айлык алам дегенде, ошондо гана сапат дагы болот, конкуренция дагы болот. Анан эми бул жерде дагы мына экинчи спикерибиз айтып кетти, билим берүү тармагы боюнча. Албетте бүгүнкү күнү бул эң маанилүү. Эң маанилүү. Кечээ мына биз болсо Өзгөн районуна барып 2 жаңы мектеп ачып келдик. Тоолуу райондорго барып, ал жерде дагы биз ошо айтып аттык, ошол канчалык бүгүнкү күнү билим берүү тармагы маанилүү. Биз болсо мына өнүктүрүү жылы деп атабыз, дагы кандайдыр бир жылдарды айтсак болот, бирок билимдүү
жаштарыбыз болбосо албетте коомду эч ким өнүктүрө албайт мамлекетте. Ошондуктан билим берүү тармагына дагы биз жаңы подходдорду киргизелик деп ушунун үстүнөн дагы иштеп жатабыз. Бул эми системдүү түрдө көз караш ойлорду айтыш керек. Бул жерде эң негизгиси бүт жанагы мектепке барганча ошол төрөлгөндөн баштап 1000 күн эң маанилүү. Ошо 3 жашка чейинки эң маанилүү. Ошол эненин жаш кыз келиндерибиздин кош бойлуу убагы ошол маанилүү. Ошондон баштап эң биринчи күндөн баштап ошо 9 ай эненин ичинде анан 1000 күн, анан 3 жашка чейин ошол эң маанилүү этаптар. Биз болсо кичине мындай бир башка стереотиптер менен мектепке баргандан жогору ошону бир маанилүү деп эсептеп атабыз да, мектепке чейинки курак ошол эң маанилүү. Бу дагы абдан ошол анан кийин жанагы мектепке окуганда мына азыр болсо системалар өзгөрүп атат, жаңы технологиялар келип атат. Биз ошол билим берүү тармагын жана компетенцияга өтүшүбүз керек. Жөн эле мындай сабактарды бербей, ошол алган билимин канчалык ошол бала иш жүзүндө ашыра алат, канчалык жана жөндөмдүүлөргө ээ болот. Бүгүн биз түшүнүшүбүз керек. Ушундай заман келди, бир эле адистик болбойт өмүр бою. Азыр биздин жаштар абдан мындай эме болуш керек, мындай гибкий, уметь трансформироваться, потому что действительно такое время, когда мы не можем быть только лишь с одной специальностью. Сегодня идет век огромной конкуренции человека с технологиями, да, когда ту работу, кто делал 10 человек, сегодня может 1 человек делать. И, конечно, в условиях глобальной конкуренции знание, качественное образование, компетентностный подход – это, конечно, очень важно. Биз бүгүнкү күнү дагы жакшы бир мындай тапшырма бердик. Ошо министрликке, анткени ошо 10 жылда кандай адистер мындай керектүү болот, 15 жана 20 жылда эмне керек, биздин дагы ошол окуу жайларына өтүп аткан жаштарыбыз ошону жакшы билип, тандоодо дагы туура тандоо жасашсын. Анан эми жалпы ошол системадан раннее развитие, школьное, профессиональное, анан высшее, ошол жерде жогорку окуу жайдагы окуган биздин студенттерге дагы, бүгүн мектепти бүтүрүүчүлөргө дагы кайрылып кетиши керек. 62 жогорку окуу жай бар бүгүнкү күнү. Мына 100 000 деген биздин балдарыбыз ошол жерде окуп атат. Бирок ошол жерде сапаттуу билим алыш ар бирөөбүздүн укугубуз албетте. Ар бир ошол окуу жайы сапаттуу билим берүү анын милдети. Бирок биз дагы ошого кичине өзүбүз умтулуп, жакшы бир билим алабыз деп, анткени жанагы кээ бирде болот да, студенттер билебиз, экзаменге кандай бир шарттар менен баа алат, же барбай коет, же эметет. Ошолордон дагы өзүбүз мындай жооптуу болсок. Ушу квоталар боюнча айтып кетти, мен айтып коюшум керек. Албетте жана кадры 21 века абдан жакшы программа бар болчу. Биз ошо Казакстан менен чогуу баштаганбыз. Бирок бул жерде абдан туура Нурсултан иңиз айтып кетти. Кичине биз ошол жерде мындай бир көңүл бурбай, жоопкерчилик карабай, бүгүнкү күнү статистикабыз дагы жок болуп жатат. Бүгүн биз болсо Венгриянын өкмөтү менен сүйлөшүүнүн негизинде квоталарыбыз бар 25 орунга. Кытай мамлекетибиз менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде квоталарыбыз бар экен, тоже өтө эле аз экен. Мына азыр билим берүү министрлиги айтып атат, бир 15-20 деп. Казакстан менен Белоруссияда кичине бар экен, бир 300дөн ашык, 360 орун. Бул болсо жанагы Россия Федерациясында квоталарыбыз бар экен. Биз уктук, ошонун үстүндө дагы иштейбиз, келишимдерди түзүп, биздин жаштарга мындай бир сапаттуу эл аралык университеттерге квотаны алып берүү, ошол жерге аларды жөнөтүү. Бирок ушул процесстердин баары тең, мына мен ишендирип кетейин, ачык айкын болот. Бүт экзамендер кандай тартипте алынат, канча квота бар, кайсы мамлекетке, кайсы университеттерге. Мен ойлойм, ошол жана Кубаныч дагы айтып кетти, биздин 7 регионалдык мамлекеттик телеканалдар бар. Ошолор аркылуу, радио аркылуу, интернет аркылуу биз болсо баарына тең жеткиргенге аракет кылабыз. Ошол биздин, мен ошого окуганга татыктуумун, билимим жогору, өтө алам деген балдардын баары тең катышсын. Демек, баардыгына тең бир шарттарды түзүп беребиз. Анан бул жерде дагы жакшы ойлор айтылып кетти, жанагы спорт боюнча. Эми спорттук Кыргызстан деген программа кабыл алынды. Ошонун баары тең өзүңүздөр дагы окуп чыксаңар керек. Ага дагы сунуштарды белгиле. Бул эми 20-жылга чейин ал программабыз. Или 22 Канат Маратович?
жылга чейин андан кийин кандай мына бүгүн биз болсо массовый спортто атпайбызбы, бирок аз эле адамыбыз действительно мына спорт менен машыгып ошого умтулуп атат. Мурун биз окуган убакта анда Совет Союзу болчу, ар бир бала бир спорттук секцияга барыш керек болчу. Аны эч ким талап деле кылган эмес, бирок биз ошого өзүбүз умтулуп бир болсо дагы бир секцияга барышыбыз. Албетте азыр силер айтышыңар мүмкүн, шарт түзүп бергиле деп. Ал дагы туура. Мына кече 2 жаңы мектеп ачылганда экөө тең спорт залы менен ачылды. Тилекке каршы бизде 2200 мектепте, 1000 эле мектепте спорт залы бар экен, типовой. Bunun üstünde дагы иштеш керек албетте. Мына жаңы типовой бир проект жаздык Канат Маратович менен. Бул болсо ар бир айыл өкмөттө, ар бир кичи шаарда ошондой универсальный спортивный площадка болушу керек. Ал дагы мамлекет тарабынан биз ойлоп атабыз, бюджетке ал акчаны карап туруп, ошол типовой проект менен ал жерде мини футбол, волейбол, баскетбол, ал бүт эле бир айынча да кылса болот экен. Анан жанагы уличный тренажер, ошол комплексти бүт мындай заманбап материалдар менен куруп, мен ойлойм ошону дагы эметсек жакшы болот. Анан дагы эң негизги бир айта турган сөзүм, мына жакын арада биз чоң бир конференция өткөрдүк, жаңы долбоорду баштап атабыз. Бул долбоордун аталышы балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаарлар деп аталат. Муну болсо ЮНИСЕФ жана Улуу Британия элчиси менен бирликте өкмөт тарабынан ошол конкурс жарыяланып атат. 20-жылдын февралына чейин өтөт. Ар бир шаар ошого катышса болот. Ал жерде бир топ индикаторлор жазылган, биринчиден болуп ошол жаштардын комитети түзүлүшү деп. Ана мен ойлойм, ошол жерде биздин урматтуу депутатыбыз айтып кетти, ошондой комитеттер болуш керек деп. Албетте мен ойлойм, ошол ал жерде призовой фонд 6 миллион каралып атат, бирок мен ойлойм, балким 20-жылга чейин ал дагы башка бир суммада мотив бар. Ошондуктан мен ойлойм, ошол биздин шаарлардын мэрлери ошого мындай бир умтулуп ошондой комитеттерди түзүп, анткени билесиздер, бүгүнкү күнү конституцияга ылайык 21 жашта биздин жараныбыз жогорку кеңештин эң мындай жогорку кеңештин мындай депутаты болуп, мыйзам чыгаруу органга келе алат. Бирок суроо ошого даярбы биздин жаштар? Албетте биз аларды даярдашыбыз керек. Жөн эле конституцияга жазып койбой, анан жана квота бар экен деп эле киргизип койбой, алар дагы бияка келгенде, ушул жерге отурганда мындай бир бүт законотворческий процесстин дагы эмелерин билиш керек. Мына бизде бүгүн партиялар бар. Ар бир партия милдеттүү түрдө жаштар канаты болуш керек. Алар болсо ошолорго мындай акча каражатын карап, окуу ыкмаларын бүт барын тең даярдап, ошол жаш эмелер канаттар иштеш керек. Албетте бизде мектептерде жаш мектеп парламенттери бар. Ошону дагы биз өнүктүрүшүбүз керек. Бул эмнеге керек? Ошол биздин мындай лидерлик сапаттар балдарда албетте болуш керек. Мен мына көрүп атам, толук зал отурат. Бул жерде 120 орун, 120 мына жаш лидерлерибиз отурасыңар. Мен ойлойм, ар бирөөңөр бир 10 баланы тарбияласаңар, анан ал 10 бала дагы 10 баланы тарбияласа, жана ушул жерде айтылган идеялардын баарын тең ишке ашырса, мен ойлойм, биз болсо жанагы 1.600.000 жаштарыбызды бир жакшы келечекте мындай мыкты лидерлерди өстүрө алабыз деген ойдомун. Жакшы дагы бир нерсе айтылып кетти, аны дагы айтып коюш керек. Эми жанагы сергек жашоо боюнча спорт менен умтулгула деп. Всемирная организация здравоохранения говорит, только 5-10% зависит от системы здравоохранения. Все остальное от нас. Всего лишь навсего здоровый образ жизни, не пить, не курить. Да? Ну, казалось бы, очень легко. Вопрос, как это сделать. Мына акциздер боюнча айтып кетти, жакшы сунушту. Биз болсо Кыргызстан ошол ВОЗдун рамочный конвенцияга против табака деген ошого биз кошулганбыз. Ал жерде милдеттүү түрдө биз өзүбүзгө ошондой эмелерди алганбыз, милдеттерди. Жанарбек Кубанович, ошону сиз депутат катары дагы кичине көзөмөлдөсөңүз, мен өкмөттөн дагы муну Минэкономикага талап койгонго аракет кылам. Жыл сайын ошол акциздер көтөрүлүш керек. Албетте арак менен жанагы тамекилер доступный болбош керек. Ошондуктан бул тармакта дагы мамлекеттин эмелери бар, милдеттери, мен ойлойм, ал дагы аткарылат. Контрабанда боюнча айтып кетти. Бул жерде азыр өкмөт тарабынан фискализация деген мыйзам кабыл алынган, жогорку кеңеш тарабынан өкмөт ошону ишке ашырганга аракет кылып атат. Бирден бир ошол фискализациянын бир эмеси, пункту бул жанагы прослеживаемость товара. Ар бир товар маркировка болгондо ушул жерде чек арага келгенден
ар бир ким сатып алат, ошонун баары тең прослеживаемость ошол киргизилгенде азыр ошонун үстүндө иштеп атат өкмөт. Мен ойлойм жанагындай бир контрабанда, дагы башка бир нерселерге чек коюлат го деген ишеничтемин. Анда эмесе мен эми өтө узак сүйлөп койдум, регламент 5 мүнөт экен. 2040 жылга чейинки стратегия жөнүндө айтпасам болбойт. Ал жерде эң негизги стратегия адамдын стратегия нацелена на человека. Стратегия до 40-го года. Все идет вокруг человека. И в 40-м году мы хотим видеть, мы там пишем в этой стратегии, к 40-му году мы видим человека, образованного кыргызстанца, нацеленного на развитие. Мен ошону баарыңарга каалап кетет элем. 40 жылга чейин силер болсо уже мыкты мындай бир адис болосуңар, жакшы бир үлгү көрсөтө турган ошол 40 жылда өсүп жаткан биздин жаш муунга деп ишенемин. Дагы бир жолу силерди чакырып кетет элем, силер болсо лидерсиңер. Ошо бүгүнкү берген сунуштарыңардын баарын тең биз ишке ашырганга аракет кылабыз. Ушундай платформалар жылда өтсө деле болот. Анан жанагы жаштар парламенти жөнүндө бир сөз айтып кетсем, мына Казакстанда ошондой жакшы бир эме бар экен, парламент. Ал болсо мындай общественный площадка болгону менен мамлекет тарабынан каржыланат экен. Анан ошо биздин депутаттар айтып кетти комитетте. Балким биз болсо 1 жылга шайланабы, балким 2 жылга шайланабы. Мына бизде 44 район бар. Ар бир райондон делегат, ошол постоянно действующий молодежный парламент. Анын акча каражатын балким биз эми муну дагы өзүбүздүн күн тартибибизге коюп, бул устойчивый болуш үчүн дайыма иштеш үчүн мына жөн эле бир проекттен бир проектке эмес, албетте акча каражаты каралыш керек жанагы орг моменттерге. Муну дагы биз карап чыкканга аракет кылайлык. Балким эмики жыйында сиз берген ушул жерде койгон суроолор, сунуштар ишке ашып калса, мына ишке ашты деп биз болсо маалымат беребиз. Ушинтип иштелип атат же мындай жолдорун издедик деп маалымат бергенге аракет кылабыз. Анткени биз болсо бүгүн өкмөт ошого келдик. Ушул жерде ар бир мына бардык региондон жаштарыбыз келип атат. Бул мен ойлойм абдан жакшы тажрыйба. Анткени мына мыйзам чыгаруу органдарынан өкүлдөр отурат, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү отурат, мына мыкты лидер жаштарыбыз отурат. Анан ушул жыйындан кийин бир кандайдыр бир жакшы натыйжа болот го деген ишеничтемин. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, рахмат.